Мына ушинтип 2 саатыбыз артта калып, алдыда жарым сааттык убактыбыз бар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Бул жарым саатыбыздагы сиздер үчүн пайдалуу болсун деген ниетте биз кийинки маектеше турган мейманыбызды дагы тосуп алдык. Албетте ден соолукка кам көрүү ар бирибиздин жоопкерчилигибизде жана ден соолукка кам көрүүдө өзгөчө табигый жол менен, чөп дарылар менен, чөп чар менен баягы дарыланып ден соолугубузга алдын ала кам көрө турган болсок, бул өтө чоң пайдалуу экендигин бардыгыбыз билебиз жана элдик дарыгерлер дагы мына ушул өңүттө жакшы пикирлерин айтып келет. Бүгүн дагы мына ушул багытта сөз кылалы деп турабыз. Ооба, бүгүн биздин студиябызга ушул багытта кызыктуу маек куруп берүү үчүн элдик дарыгер Исакова Бүбүсара эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Эң сонун. Эми бүгүн биздин көрөрмандарга бир ден соолукка жакшы кам көрүү боюнча, табигый дары чөптөрдү колдонуунун ыкмалары, жол жобосу боюнча жакшылап кеңеш бериңиз деп алдын ала суранып өтөлү. Анан эң алгачкы эле сурообуз ушул күз мезгилинде козголуп аткан ооруларга карата кандай кам көрүш керек жана кандай дары чөптөрдү колдонуш керек? Азыр күз мезгилинде көбүнчө аллергия жөтөлдөр пайда болот. Азыр жаш баладан чоң карыган ата-энеден жаш балага чейин пайда болуп турган убагыда, себеби азыркы погода инистий погода болгондо иммун система слабый болот дагы, жана эски оорулар козголо баштайт. Көбүнчө жанагы жөтөл пайда болот. Аллергия жөтөлдө жанагы дары ичсең дагы, укол алсаң да жардам бербейт. Ал аллергия болуп атат. Ага деген үй шартында натуралный эле чөптөр менен мындай врачка же баргыча алдын ала үйдөн колдонсо болот. Ал үчүн жана гүл кайырдын тамыры же болбосо солодка деп коет. Кыргызчасы кызыл мышык кызыл мыя деп коет. Вот ошону үйдөн мына демдеп ичсе болот да. Анан бир минус жагы да бар бул чөптөрдүн. Себеби кээ бир адамга ысык болуп калат, кээ бир адамга суук болуп калат. Ошон үчүн жана дарыгердин кеңеши менен ошону үйдөн колдонсо болот. Үй шартында гүл кайырдын гүлүн колдонсо болот жаш балдарга. Аны жанагы 200 грамм стаканга бир чайный ложка салып, үстүнө кайнак суу коюп, столовый ложка менен жаш балдарга ар бир 3 саатта бирден берсе болот. Ал эми чоң адам болсо 50 граммдан 3 саатта бирден ичсе болот да. Ошондо жана мына какырык болуп демигип жөтөлүп какырык чыкпай атпайбы, ошол жерди жумшатат, какырыкты жакшы чыгарат да. Ошону үй шартында колдонсо болот. Анан эмне үчүн азыркы убакта мындай күз убагында оорулар козголот? Себеби суук түшүп, инистий погода болгондо иммун система слабый болуп кетет дагы, адамдар жана эски оорулар козголо баштайт. Ошон үчүн иммун системаны көтөрүш үчүн азыркы убакта мына чычырканактын ашы чыгып калды да, өмөсү. Ошону үйдөн эле жанагы эзип туруп, согун чыгарып туруп, ошону тасорконго коюп койсо болот, балдар каалашынча жесе болот да. А если каалашынча жебесе, жаш балдарга чайный ложка менен эртең менен эле бирден берип койсо болот. А если чоң адамдар болсо, бир күндө 2 маал ичсе болот. Чайный ложка менен. Себеби уну өтө көп жегенге да болбойт. Өтө көп жесе, магы демиктирип берет да. Пайдасынан зыяны көп болот. Ошон үчүн ошондой эле бир дозада ичүү керек. Анан азыркы убакта дагы иммун системаны көтөргөнгө карагат, долоно, өрүк как, ошолорду үчөөнү аралаштырып, буга жана неме кошуп койсо дагы болот, ит мурун. Компот жасап ичиш керек да, азыркы убакта ичилиш керек. Вареньясынан компот пайдалуу же компоттон варенье пайдалуу? Жок, вареньесине караганда компоту жакшы. Мисалы, карагаттын вареньесин жегенде 2 күндө адам ичин катырып салат. Себеби бул өтө күчтүү болуп кетет. Ага караганда анын согун ичсе, ал жанагы иммун системаны да көтөрөт, ичегиде админ 5 да жакшы кылат. Бир жактан жанагы кээ бир адам денеси кургак болуп атпайбы? Кыз келиндердин беттери мындай кургак болуп кайта-кайта крем жаап атпайбы? Себеби эмне үчүн кургап атат? Себеби витамин А, С жетпей атат. Ошол карагатта бар. Ошо карагатты эле үйдөн компот кылып, ошо кыз келиндер беттери кургаган. Бир жума ичкенде результат боло баштайт. Жанагы денелери кургабай, беттери кургабай, жана илаптары дагы сыйрылып кетип атпайбы? Бир жумада результат болот. Ошон үчүн үй шартында ушуларды азыркы убакта мындай бала чакага деле берип, чоң адам деле азыркы убакта колдонсо, анан жаз убагында да колдонуш керек да, ошондо жанагындай адам оорутумудан оолагыраак болот. Дары чөптөр бир орунду басса, бир орунду кайра козгой ийиши мүмкүнбү?
Себеби адам ысык суук болуп бөлүнөт, чөптөр да ошондой болот, ысык суук болот. Кээ бир адамга бир чөп ысык болот, кээ бир адамга суук болот. Кээ бир адам бир чөп менен сакайып кетти да, аны туурап дагы бирөөсү ошо чөптү иче баштайт. Ага туура келбейт. Себеби ал адамдын тани же ысык же суук болушу мүмкүн. Организмди текшериш керек экен да. Текшериш керек. Ошон үчүн дарыгердин же врачтын кеңеши менен анан ичсе жакшы болот. Кантип аныктаса болот ушул жерден ысык адам же суук адам деген ушул бир суроо болуп жатат да. Себеби ысык адам деген, мисалы мындай эле мен айтып коеюн, ысык адам таманы алакан ысып турат. Кышында üşүбөйт алар. Мели бир футболкачан жүрүп, үй ысык болсо да эшик терезесин ачып турат да, бул ысыкчан дейт. Мындай адамдардын жүрөгү боору ооруйт. Себеби ысыкчан адамдар ушул жүрөк менен боорду ооруйт да. А суукчан адам көбүнчө жанагы өтү, жанагы өпкөсү, анан жана бөйрөгү ооруйт. Суукчан адам постоянно муздап жүрөт. Жанагы колдору, буттары муздап, жылы үйдө турса деле кабат носки кийип, маасыларды кийсе деле üşüй берет да. Бул мындай суукчан адамдар деп коет. Бул суукчан адамдардын бир жактан иммун системасы слабый болгондон да болот, биринчиден. Экинчиден кан тамырын ичкерип, кан айланы жакшы болбой калганда, баягы кан айланы жакшы болбой калат дагы, ошонун дагы муздай баштайт да. Анын ар кандай да себептери болот. Ысык суук деп ошондон билсе болот. Эми тамырчы адам өзүнүн чувствосу да болот. Карап, мындай кармап туруп, өзүнүн бир внутренний чувство менен да айтылат, анан оорусу дагы мындай белгилери болот да. Анан көп эле адамдар эми тамырчы боло албайт да. Иммундук система деп атабыз. Бул баягы күзүндө мисалы азыр иммунитет түшүп кетиши мүмкүн деп атпайсызбы? Жазында дагы ушундай абал кездешет. Жаз менен күздүн айырмачылыгы болобу ушу иммундук системанын өзгөрүшүндө? Себеби айырмачылыгы деле жок. Себеби жаз күз сероно иммун системасы слабый болот да. Ошол убакта адам баягы же врачка барабы, же дарыгерге барабы, иммун системаны алдын ала көтөрүп турса, адам кышы менен грипп да болбойбуз, жөтөлбөйбүз дагы, жанагы бөйрөк, табарсыктар муздап, кээ бир жанагы жаш балдарда сигелектеп ушундай нерсе болуп атпайбы? Ошол иммун системасы слабый болгондон да болот, кан аз болгондо дагы жана табарсык бош болуп калат да. Дары чөптөр менен дарылоо ыкмасын айта турган болсок, бүгүнкү күндө дары чөптөрдү кандай кылып чогултасыздар жана көбүнчө кандай дары чөптөрдү колдоносуздар? Эми чөптөрдүн бардык түрлөрү эле дары. Өзүбүз колубуздан келген нерсени терип келебиз. Анан кээ бир чөптөр өтө тоонун башында болот, ага эми өзүбүз барып терген өтө оор болуп калат. Заказ менен, постоянно заказ менен терип келген өзүбүздүн мындай немелер бар. Ал эми ошол элдик дарыгер же болбосо ушундай дары чөптөр менен дарылоо деп айтып жатпайсызбы? Ушул нерсеге мындай мамлекеттик мисалы докторлор кандай карайт болду экен, ошол сиздин оюңузча? Мамлекет бизге эч качан көңүл бөлгөн жок. Мисалы өзүбүз аренда менен отурабыз, өзүбүз көтөрүп, элге баягы колубуздан келген жакшылыктарды кылып атабыз да. Эми мисалы медицина деле бизге мындай противный мамиле кылат. Ошолор деле туура мамиле кылып, эми адам каалаган, мисалы врачтан жакшы болбогондор элдик дарыгерге келет. Мен көбүнчө тери ооруларды көп мындай дарылайм да. Жана өтүшүп кеткен псориаз, аллергия, ошолор жана чыйкан деп коет. Ошолорду баягы врачтар жакшы кыла албайт өтүшүп кетсе. А ошолорду натуральный эле чөптөр менен эле мен тамырын кармап көрүп, же бир жумада сакайтам, же болсо бир айда сакайтам деп мындай өзүнүн табитине карап чөптөрдү берип, анан ошол убактарда мен сакайта алам да. Кайсы оору кайсы убакта сакаят билем, ошого карап туруп анан адамдарга айтып ошо менен мен сакайта алам. Эми ошол аллергиялык тери ооруларында кандай чөптөр көбүнчө колдонулат? Кайсы чөптөр? Эми аллергия деген бир эле жактуу болбойт. Ичте кут пайда болгондо да аллергия болот. Адам ысыгы күчтүү болсо да аллергия пайда болот. Жанагы катык азыркы заманда мындай жашоодо оор болуп, көп адам баягы нервный система мындай неме менен жүрүп атпайбы? Ошол убакта да аллергия пайда болот. Анын көп мындай немеси бар да, себептери. Ошого карап туруп анан дарыласа болот. Бул тармакта канча убакыттан бери алектенесиз? Мен 22 жыл болду. Мен ошол табигый жол менен эл дарылап жүргөнүмө ошончо убакыт болду. Кандайдыр бир тажрыйбаңызда окуя болду беле? Балким күчөшүп кеткен ооруну бир айыктыруу?
болгон мага бир нарындан бир ата келген, аты да эсиме чыгып калды, мүмкүн азыр көрүп аткандыр. Врачка кайрылган экен биринчи эле. Анан ортоңку колу шишип кетиптир да, жөндөн жөлдө. Анан аны перекис водород менен таңып, ар кандай мазар менен таңып, анан кара күрөң болуп, капкара болуп шишип кеткен. Анан врачтар кесебиз деген экен. Анан ал ата деген мен ошо газетадан окуган экен, анан кыздарын айтып мага келген. Мен тамырын кармап көрүп эле, анан 3 күн, 4 күндө эле мен сакайтканмын да, мүмкүн азыр мени көрүп аткандыр, аты просто эсиме чыгып калды. Кээде ошо врачтар мындай жакшы кыла албаган ооруларды деле, мисалы элементарный эле ошо Кыргызстан чөптөрү менен дарыласа болот. Анан бүгүнкү күндө ушул баарыбыз эле көрүп атабыз, мына дүйнөдө пандемия, коронавирус күчөп аткан учур. Анан бул вирустагы мутация болуп ар кандай бир өзгөрүүлөргө дуушар болду деп медицина илими тактап берип атпайбы? Ушул багытта баягы табигый жол менен кандайдыр бир жардам берүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Бул оорунун себептери көбүнчө баягы стресс менен мындай байланыштуу болуп атпайбы? Себеби оору жаңы башталганда эми баарыбыз эле бир коркунуч каптабадыбы? Эмне болуп кетет, жөтөлсөк деле балдардан жууп калабы деп коркуп эле ушундай бир 2 ай аябай стрессте отуруп, ошодон дагы жана оорулар күч алып кетти да. Ар бир оорунун себеби болот, себеби жок оору болбойт. Бирок бул оору баягы дүйнө жүзүнө биринчи таралган үчүн врачтар дагы баягы эми кичине бир жолун таап атат да. Эми ал ооруну мен дарылаган эмескем, мен эмес, врачтар деле биринчи жолу неме кылып атышат. Ал оору тууралуу мен айта албайм. Если ошол ооруга мындай иммун система жакшы болсо, көп эле адамдар оорду, бирок көпчүлүгү деле ооруган жок. Себеби иммун система жакшылар ооруган жок. Ошон үчүн иммун системаны көтөрүш керек. Азыр мына кеч күз бая босогобузда турат, буюрса кышка дагы кадам таштап жакында барып калабыз. Эми ушул учурда баягы кадимки эле грипп күч алат эмеспи? Анан грипп күч алганда ушул табигый жолдон көбүнчө биз пияздыбы, дагы башка бир өсүмдүктөрдү колдонуп көбүнчө ашканабызда колдонобуз. Андан тышкары дагы ушул дары чөптөрдүн ичинен кандай чөптөрдү колдонсо болот гриппке каршы? Гриппке азыркы убакта имбирди билесиңер да, имбирдин порошогу жанагы калемпир саткан жерде эле бир арзан эле турат да, ошону көп эле адам биле бербейт. Ошону үйгө коюп коюш керек да, грипп болгон убакта ошону столовый ложка менен эле 200 грамм стаканга кайнак сууга аралаштырып эле, ошону ичип койсо, эртең менен адам кадимкидей жакшы болуп калат. Ошо имбирди колдонсо болот, жаш балдарга деле дозасын азыраак кылып, ошо имбирди ичирип койсо болот. Чоң адамдар бул имбирдин да бир жакшы жагы көбүнчө жанагындай параститке да жакшы жардам берет. Анан жанагы кол пут муздап атпайбы, ошого да жакшы жардам берет. Иммун системаны да көтөрөт, канды да жакшы тазалайт. Жакшы. Анан ушул Кыргыздын баягы салттык дарыгерчилик багытында же болбосо элдик дарыгерчилик багытында жакшы бир дары чөптөр бар. Ак кодол, аркарот мисалы, угор кошуун деген сыяктуу муну биз кичинебизден бери угуп келебиз. Анан көп ооруларга баягы чоң ата, чоң энелерибиз колдонуп калат. Бүгүнкү күндө ушул дары чөптөрдү колдонуу менен кайсыл ооруларды айыктырып же алдын алууга мүмкүнчүлүктөр бар? Эми угор кошонду мен ичкенге бербейм, бирок аны чөптү ачытып, ошону мен жанагы тери ооруларга колдоном. Угор кошун деген өтө опурталуу, угор кошунду жанагы уулуу чөп болот, аны деген адамдын ысык суун аныктап туруп, аны капли гана бир неме чын өлчөмдө ичириш керек. Ошондой ичилет да. Башка дары чөптөрчү, маселен ак кодолду менин угушумча муун ооруларына ичет деп топканым бар. Ак кодолдо сөөк муун оорулар көбүнчө жана карыган ата-апалардын сөөк муундары какшап ооруп атпайбы, ошого ошол чөп жакшы жардам берет. Бул ак кодол деле, угор кошун деле уулуу чөп. Муну мындай жөндөн жөн эле бир өз алдынча иче бергенге болбойт, толку дарыгердин кеңеши менен бир өзүнүн дозасы менен гана ичилет. Башка чөптөр деген бул жанагы врачтардын рецептсиз эле сатылып атпайбы, аптекалардачы жөн эле ичсе болот. Биз жогоруда дагы сизден сураганда негизги кесибим психолог деп айтып өттүңүз. Психология тармагында мисалы күз мезгилинде көп адамдар азыркы учурда стресске кабылышат. Ошол стресске кабылбоо үчүн кеңештериңизди айтып өтсөңүз болот.
Азыркы убакта психологторго көп эле адам кайрылуу керек. Себеби азыркы заманда жашоо өтө оор болуп, ар кандай кыйынчылык болуп, бизнес ар кандай жагында да кыйынчылык болуп, бүт эле стресс болуп атпайбы? Ошондо адам көбүнчө өзүн таштап коет дагы, жанагы бүт оорулар козголо баштайт да. Ошон үчүн баягы нервди жакшы успокоить этиш керек, уйку жакшы болуш керек. Уйку жакшы болсо адам кишине бир мындай анча-мынча ойлонуп, анча-мынча жакшы чече алат да. Анан нерв иштетип эле баягы уйку жакшы болбосо жанагы жүрөк оору козголот, жанагындай нерв оорулары, баягы эски оорулар козголушу мүмкүн да. Психологдун кеп кеңешинен тышкары дагы ушул нервди тынчтандыруу үчүн дары чөптөрдү колдонуу да мүмкүн болобу? Албетте дары чөптөрдү колдонууга мүмкүн. Себеби дары чөптөр көбүнчө жанагы мышык тамыр деп коет. Вот ошону ичүү керек. Көбүнчө баягы уктай албай, нерв иштетип, мүмкүн агрессивный болуп, мүмкүн баягы семьясы менен конфликт, мүмкүн жумушунда ушундай азыр бүт ушундай нерсе болуп атпайбы? Ошондо ошону үй шартында ичсе болот. Ошол айыптан жакшы жардам берет. Баягы табитти да жакшы көтөрөт, анан полный ички организмди нормалдаштырат да. Ал жүрөккө да жакшы жардам берет. Анан мен кайрадан психолог катары сизден сурагым келип турат. Мына акыркы күндөрү өлкөдө бир опуталдуу кырдаалдар болуп кетти, бир катар. Ошол нерсе биздин жарандарга канчалык деңгээлде терс таасирин тийгизди деп ойлойсуз? Себеби ар бир адамда ыйман болуш керек да, жүрөгүндө ыйман болбосо, бирөөнү мындай жаман десе эле ошол жака кошулуп, жакшы десе буяка кошулуп, өзүбүздүн бир ички дүйнөсү ыйман боло албай атпайбы? Ошон үчүн адам ыймандуу болуш керек да, жүрөгүндө ыйман болуш керек. Кандай болгондо да өзү внутренний жакшы болуш керек. Внутренний жакшы болбосо, азыр бирөөнү эле ээрчип калып атабыз да, мындай бирөөнү жамандаса жөн эле анын жамандыгын билип билбей эле жамандап коюп атабыз. Ошондой нерсе да. Ошон үчүн если ыйманыбыз таза болсо, баягы адам ойлонуп иш кылат деп ойлойм да. Жакшы. Баалуу кеңештериңиз үчүн жана ушул багыт берген сөздөрүңүз үчүн чоң рахмат айталы. Ишиңизде ийгилик болсун. Ушул баягы элдик салттык багытта элдин ден соолугуна кам көрүп аман болуңуз дейм. Силерге да рахмат ушундай чакырып, мындай неме кылгандарга. Бар болуңуз.